6 март күнү Бишкек шаарынын Арча Бешик конушунда 9-класстын окуучусу Жаркынай Жеңишбекова үйүнүн короосунда өз моюн орогучуна асынып каза болгон. Ал Сокулук районундагы Орок орто мектебинде окуган. Окуя болгон учурда Жаркынайдын апасы 5 баласы менен үйдө, ал эми атасы жумушуна кеткен. Кызды алгач 2-класста окуган иниси көрүп, жипти бычак менен кесип жиберип, апасын чакырып келген. Кыркырап жандалбастап жаткан кызын аман алып калам деген эне тез жардам чакыртканы менен дарыгерлер өмүрүн сактап кала алышкан эмес. Апасы Айгүл Токтосунова короодо кызы муунуп жатса, аны сезбей, көрбөй калганын айтып көз жашын көлдөтүп отурду. Анын айтымында бир күн мурун Айжаркын классташынын 500 сомун уурдап алыптыр дешип, мугалимдер мектепке чогулушка чакыртышкан. Ал 5 март күнү болчу, понедельник күнү болчу. Эртең менен эртеле сабакка кеттик, как обычно эле. Анан саат 9-дарда, где-то биз 9-дарда тура элек деле болчубуз. Чынын айтсам, тура элек деле болчубуз. 9-дарда өзү чалды. Мама, бүгүн чогулуш болот, келесизби деди. Анан сен эмне бирдеке кылдыңбы? Жок, мама, келиңиз эмес, бүгүн чогулуш, ата-энелер чогулушу деди. Макул, саат 9:30-дарда кийинип алып чыгып кеттим мен. Эмне болду кызым? Эмне ыйлап атасың? Алда эмне көзүң шишип атат сенин? Эмнеге шишиди? Эмнеге ыйлап атасың сен деп мектепке кирип калдык. Ал ошол суроолорду бергиче эле мектепке кирип калдык. Мектепке кирип Манзура эженин кабинетине кирели десек, ал жабык экен. Экинчи этажга көтөрүлүп атканда, мама мне поставили деди. Анан эмне дейсиң деп дегиче болбой эле уже эжекелери көрүнүп калды. Эжекелери мамасы келди, жакшы болбоду, мен силерге барайын деп аткам деп Манзура эже ошентип айтты. Эмне болду? Сен жүр менин кабинетиме киргиле деди. Манзура эже класс жетекчиси? Жок. Мира эже, ал деген защитный эмеде, балдарды коргоочу. Анан бардым дагы, кирсем Манзура эженин жанында менин кызымдын столдун үстүндө менин кызымдын телефону туруптур. Анан акчасы туруптур, ошо 500 бырыштырган 500 экен. Анан мен айттым, эмне болду эже, эмне себептен менин кызым тентек кылдыбы десем, ушундай болду. Класстан эртең менен бир кыздын акчасы жоголуп, ал кечке келе берди, акчам жок дегенден биз 1-саатында деген текшериш болуп атыптыр, 2-саатында да кире алган жокпуз, 3-саатында мына обыск кылсак сенин кызыңан чыкты деди. Кызым деген унчукпай туруп алды. Алдыңбы, алган жоксуңбу айтсам, эчтеке деген жок. Эчтеке деп айткан жок, алдым деп да айткан жок, алган жокмун деп да айткан жок. Көгөрүп гана туруп берди. Мен канча кызым, ал не стыдно за тебя деп ошентип айтып койдум. Ал орус класста окуйт, орусча сүйлөп атышат алар. Макул деп анан Манзура эже айтты, кой эми мындай болбойт, менин жакшы эле саналашымдын кызысыңар. Мамаңды карачы, жашынакай мамаң бар экен, эмнеге сен ушундай кыласың кызым? Алган, албаганын айтпагандан кийин кызымдын. Мен кызымды айттым, кечирип сура кызым. Тиги кыздан кечирим сурап кой. Эми ушул жерден бүтсүн деген ойдо болдум. Мен аны жаман ойлогон жокмун, тиякта уят болуп калганда мындай өзүм сезген жокмун. Анан келатып эле кызым сурады, тиги кызданчы кечирим сурады дагы. Анан мен айттым, эми эжекелериңен сурап кой десем, кызым негедир эжекелеринен сураган жок. Сурагысы келбей койду. Анан Мира эжекеси урушту. Эмнеге сен Жаркынайга өкпөттенесиң? Эмнеге мындай кечирим сураганда эмне ушунча западлоу деп ошентти да. Мектептен чыккандан баштап бир ылай жол бар. Ошол жолго чейин келгиче кызым унчуккан жок. Анан бир аздан кийин арыктан аттап атып менин колду туттап туруп, мама кечирип коюңузчу деди. Мен айттым, кызым сен туура эмес кылып атпайсыңбы? Бизди жер каратып атпайсыңбы? Сен эмне деген? Бул сен эмес, сен эле алдың беле десем эле. Ойлонду окшойт да кызым, ойлоп туруп башка бирөөнү да жаап кетти ошол жерден. Случайно алып туруп чөнтөгүмө алып койгом, чөнтөгүм жыртык экен деп койду да. Бул жерде случайно алып тамашалап алганмын андан дейт да. Алып туруп чөнтөгүмө салгам, чөнтөгүм жыртык, ошол жактан чыгып калды да. Мен самом деле карасам чөнтөгү жыртык деле эмес экен да. Атама айтпаңызчы, атамды жере караткым келбейт мама деди. Сен ушундай акылдуу кыз экенсиң, анан эмнеге мындай кылып барасың? Сен мама кечирип коюңузчу дедим го деп ушинтти. Мейлим кечирейин. Эртең менен атасына жумушка кетмек, мен жашынакай 6-да тургуздум, экөөнү тең тургуздум, атасын дагы өзүн да тургуздум. Атасы кийинип атканда ал биринчи кийинип чыгып кетиш керек болчу. 6:40-да чыгып кетиш керек болчу, 6:40-да уже маршрутка келет. Ошол күнү негедир отурат, монтип элечи. Эмне болду сен отурасың? Кетпейсиңби сен? Мынтип айтты. Атам кетсин деп. Мейли атасы кетсин деп атасын кетирдим. Атасы кеткенден келсем дагы эле отурат. Сен эмне болду? Отурбайсыңбы сен? Азыр деди. Анда баргың келбейт, барбасаң жат дедим. 8-де 6 жаштагы балам турду.
туруп эле ал эчтекеге карабай келип туруп планшетке экөө талашып калды. Планшетти кой турчу, могу кичинекей кызың, кичинекей сестренкаң кармасын, сен бар мультик көрөр деп телевизорду койду. Ошо менен телевизор көрүп отуруп, 9-дан өтүп кетип барат, турбайсың, эшикке чыкпайсың, бар кийимдерин кийип кел, жуунуп кел, тур, бол деп ошентсем кеткен. Кетип эле бир 5 мүнөт жок болуп кетти, ал деле ал балачы. Жок болуп кетип эле жок. Анан мен унчуккан жокмун, анан бир мага кирип келип эле мен муну менен ойноп атсам, бул как раз памперсин алмаштырып аткам. Алмаштырып атсам, мама деди. Эмнеси? Жаркын эже муну өлүп калыптыр деди. Мен эмне кыларын билбей, каякта муну өлүп калыптыр десем, мына могу коридордо деп атпайбы. Эмне кыларымды билбейм, чыксам жерде жатыптыр. Бычак жанында жатыптыр. Мен баламан кыйкырып, сен кестиңби депчи. Мен балам ойлоптур. Жаркын эжемди мен кестимби деп сурап атат го депчи. Мен жипти кестиңби деп сурадым да. Десем эле жок мама деп кыйкырып жиберди да. Дегенде эле мен көтөрдүм деле өзүм кандай күчкө келгенин билбейм, чыгып кызымды колтуунан алдым дагы үйдү көзөй көтөрүп кирдим кадимкидей. Анан мен деген ошомойдон үйгө алып кирдим да, анан биринчи скорыйга чалдым, анан кийин атасына чалдым. Ошентип скорыйга өзүн сезген эле, сезип эле аттып элечи. Мен денеси ысык экен, ошон үчүн мен кургур деп атканда мен деле медицинский жардам бердим. Просто бул давно эле уже эметип калса керек деп ойлоп койдум. Ошончолук могу жерине өткөндөн кийин, жиптин эмеси изи өткөндөн кийинчи бул 7:30 дарда 8-дерге жакын чукул болгон нерсе да. 1 саат туруп калганда кызымчы медицинадан келип жардам берди, бирок жардам боло алган жок. Айла жок. Көмүлгөн бойдон кетти. Жап-жаш кичинекей, эчтекени көргөн жок. Айла жок, ичимен кан жутуп эле отурам. Алаксыганым ушул могу кичинекей кызым. Атасын алаксыткан жана 2 жаштагы кызым. Кыял жоруктар менен ошол эптеп алаксып атат. Азыр болсо туугандарыбыз менен эле эптеп монтип аралашып атабыз. Билбейм, өзүбүздүн үйүбүзгө барсак, чынын айтсам, билбейм. Атасы эртең менен кетет, кечинде келет. Мен кечке чейин эмне болом? Сүрөттөрүн карап алып, кыял жоруктарын көрүп алып, ичкеним ириң, жегеним желим болуп жатат деген Айжаркындын атасы Жеңишбек Мухтаров бала да кызым алса алып койгондур. Мугалимдер кызымдан шекшигенден кийин аны классташтарынан бөлүп кетип, анан сүйлөшпөйт беле. Мугалимдик этика кайда? Мугалимдер психолог болушу керек эле го, дейт. Ал 500 сом чыкканда мен кызым чочуп кетип эле бул акча меники эмес деп неметиптир. Мындай ыйлаптыр да, бул акча меники эмес деп. Анан ошентип баштаганда эле ошол замат эле алып чыгып кетпестен мугалимдер, ладно, кыз бала экен, может тамашалап алып койгондур, может экөөнүн ортосунда бир немеси барбы, аны биз билбейбиз да, мугалимдер билбесе биз кайдан билебиз, доңгус эмеспиз да, жонубуздан билгендей. Ошол замат эле эшикке алып чыгып кетпестен буга чейин 12 неме болгон, ушундай телефондор жоголгон, ушундай уруу немелер катталган деп мен кызымды аябай добивать этип салышкан да. Булар мугалимдердин ошибкалары ушул болгон да. 500 сомун жоготкон кыз алгач мектептин тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Фарида Бейшимбаевага ыйлап келген. Анын айтымында Жаркынай классташына акчаңды тамашалап алып койдум эле, кечирип койчу деп кечирим сураган. Келип турганан мага келди да, ушинтип акчам жоголду дегенде мен класс жетекчисин чакырткам, келип класс менен иштечи, кыздарың ыйлап атат деп. Анан ошолдон кийин мен сабагыма кеттим, мен өзүмдүн сабактарым бар болчу, анан класстан өздөрүнчө сүйлөшүп, соц педагог менен сүйлөшүп, ушинтип туруп калышып эле анан кийин эч ким деле отуруп эметпептир да. Туруп алып ушу сүйлөшүп турганда ошол Жаркынайдын бут жагынан акча түшүп калыптыр. Аны көрүшүптүр да, аны Мира көрүп калыптыр. Аны могу акча кимдики деп кол менен өйдө көтөрүп эметкен го, булчу десе, Жаркынай түшкөнү көрүптүрбү Мира? жерге түшүп калыптыр да алчы. Жерден көрүп атат, Мира? Ишигиса мага ошентип айтышты да, жерден ошо бутунун түбүндө экен дейт да. Анан кийин ошол акчаны көргөндөн кийин эле анан кийин кызды бөлүп алып кетишкен. Соц педагог да, класс жетекчи жүрөм башка кабинетке сүйлөшөлү деп. Анан ага чейин соц педагог калып туруп, балдарга айттыр, балдар бул жерде эчтеке болгон жок, ызычуу кылбагыла, жаман мамиле кылбагыла, мындайлар боло жок, териштиребиз азыр өзүнчө эметпегиле деп. Анан тиги өзүм кечирип кой, мен тамашалайын дегем, тамашалагам, анан жетишпей калдым деп айтыптыр да. Мен тамашалагам, катып койгон болчумун, анан берейин деле деп аткам, бирок жетишпей калдым деп айтыптыр. Бирок соц педагог ошол учурда айтты, эми баары бир кандай болгон күндө дагы сабакка эртең менен өзүңүз ээрчитип келип туруңуз. Андан кийин биз дагы ушу белгилүү убакыттарга чейин бирибизге байланыштып туралы деди да, ушу эрчитип келип, анан кетип баратканда алып кетип тургула.
деп ушунча өзүнчө бөлүп да сүйлөшүптүр да Мансура Токтобековначы. Эми болбой эле бул чараны алдын алганда кокустуктучу. Анан кийин кечке жуук кеткенден кийин класс жетекчи болбой эле переживать этип туруп чалыптыр. Кандай жакшыбы, Жаркынайдын настроениясы жакшыбы десе, апасы жакшы, сонун эле жүрөт, оокат кылып атабыз, магазинге барып келдик, тамак ашыбызды кылдык деп ушинтип айтыптыр. Настроениясы жакшы десип. Анан эртеси күнү эле ушул кырсык иш болду. Чындыгында бул аябай биз үчүн деле бир күтүлбөгөн окуя болду.